Айзат Акееванын өткөн жумада 1 жаш 7 айлык кызынын дене табы 37-38ге чейин көтөрүлгөн. Үй шартында даарыланып түшүрүүгө аракет кылган, бирок жыйынтык болгон эмес. Акыры дарыгерлерге кайрылууга туура келген. Врачтар текшерип көрүшүп, эки өпкөсүнө тең суук тийгенин аныкташкандан кийин дароо ооруканага жаткырышкан. 3 күндөн бери ага тамчылатма дары куюшууда. Келгенде эле ошо рентгенден чыгып калды, эки өпкөсүнө тең аябай сук тийип, ошо оор болуп атып деди. Анан жаткыла деп жаттык. 6-күн эртең менен келгенбиз. Ошо анан азыр уколдорду сайып атышат. Жакшы болуп калды. 30 келгенден кийин 39га чейин көтөрүлдү. Анан кечинде түштү. Ошол боюнча температура жок азыр. Жакшы. Жөтө эле азайды. Жакшы. Эне жана баланы коргоо улуттук борборуна караштуу 3-балдар ооруканасында учурда 32 бөбөк дарыланууда. Алардын ичинен 15-нин Кавасаки синдрому аныкталган. Арасында пневмонияга чалдыккандары дагы бар. Дагы 15-ин анализин жыйынтыгын күтүп жатышат. Ага жараша ооруканага жаткырылат же үй шартында дарылануу сунушталат. Биздин эле стационар азыр бөлүп берген, биз эле кабыл алып атабыз ошондой балдарды. Ошон үчүн көп ойлошу мүмкүн, что көбөйүп кетти деп. А бул деген сезонный подъем. Кадимкидей эле биз ар бир жыл ушундай суук маалда ошондой балдарды алып аттык, ошондой эле дарыланганбыз. Көбөйүп балдар, анан кийин жылуу кезде аз барно келип атты бизге. Кайрылгандардын басымдуусунда өнөкөт оорулары бар. Ошондой эле жайында коронавирус менен симптому жок. Жеңил формада ооруп айыккандар. Эми алар өпкө дарты менен өпкөнүн кагынуусуна кабылышууда. Себеп иммунитет төмөн болгондуктан башка илдеттерге туруштук бере албай жатат. Азыркы тапта Кавасаки пневмония менен ооругандардын ичинен 15-ин абалы өтө оор деп бааланууда. Алар эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жандандыруу бөлүмүндө. Наристелерге кымбат дарылар куюлууда, бардыгы акысыз. Жок препараттарды ата-энелери өздөрү сатып келип беришүүдө. Коронавирус аябай эле коркунучтуу. Анткени мындай жеңил өтүп кеткени менен анын кийин келечектеги осложнениялер биз көрүп атабыз, кыйын болуп атпайбы. Инсультка алып келет, жүрөк ооруларын алып келет, бөйрөк ооруларын алып келет атпайбы. Ошондой эле балдар арасында суук тийген оорулар көбөйгөндүгүнө байланыштуу борбордо кошумча жандандыруу орундуктар даярдалды. Ага оор жана өтө оор абалда келгендер жайгаштырылат. Бирок аларга медициналык жардам толук көрсөтүлбөй калышы ыктымал. Себеп борбордо жасалма дем алдыруучу аппарат жетишпейт. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунда учурда 10 дана аппарат гана бар. Бошу жок, бардыгы менен бейтаптар дем алышууда. Азыр бизде ушундай оорулар менен ооругандардан каза болгондор жок. Бирок катуу абдан ооруп, бирок айыгып кеткендер күндө бар да. Жасалма дем алдыруучу аппараттан сырткары ооруканага мобилдик рентген жабдуусу өтө зарыл. Аппараттын жоктугунан ата-энелер балдарын жеке менчик клиникаларга барып текшерүүдөн өткөрүүгө аргасыз. Дүйшөн Шаршенбеков, Сардар Ашырбаев, НТС.